Жалкоолор, ытқи былчы тамак жегенди жакшы көргөндөр, акыл калчабай, кыймылдагысы келбей, мээсин иштебегендер чыгып кеткиле. Биздин аккаунттан чыгып кеткениңер жакшы. Биз акыл калчагандар менен иштешебиз. Биз врачтар айтпаган нерселерди айтабыз. Врачтар демекчи, бизди анча-мынча врачтар да жек көрөт. Мына бул доктордун айтканын кылачы. То, что нет препарата, который лечит жировой гепатоз. Его просто не существует. На данный момент его не существует. Прокапав гиптрал, использовав фосфоглиф, эссенциаль и так далее, к сожалению, жировой гепатоз никуда не уйдет. Особенно если человек не будет менять свои пищевые привычки, злоупотреблять алкоголь, не снижать вес, вести малоподвижный образ жизни. Жировой гепатоз никуда не уйдет. Ну, никуда он не денется. Вот вы обкалитесь этим гиптралом по 10 раз в день, никуда он не уйдет. Силер менен иштешебиз. Кыймылдагысы, биздин айткандарды аткарганын келгендер менен иштешебиз. Бир эле пост менен жыйынтык чыгарбагыла. Бизге кирип ар бир постту изилденгиле. Бирде кантип тазаланыш керек, бирде кантип туура тамактаныш керек, кантип кыймыл кылыш керек. Кыймыл дегенмекчи, ылдый жакта биз ссылкадан көрүскөнбүз. Кандай кыймыл жакшы экенин ошодон да көргүлө. Кыймылга келгенде дагы мен айтып кетерим. Жанагындай спорт залга барып, фитнеске барып, көп акча коротуштун деле кереги жок. Семья менен, үй бүлө менен, эс алуу менен, акылды мени жакшы сергитүү менен, таза аба жыттоо менен, күнүгө болбосо 2 күндө бир, сейилде бир 2 километр басып турсаңар да ал абдан пайдалуу. Биз менен болгула. Бөлүшүп койгула башка акыл калча адамдар менен. Көптөр билсин. Assalamu alaikum.